Не может быть ограничен доступ журналиста к информации, представляющей общественный интерес, затрагивающей права, свободы и законные интересы граждан. Статья 4. Закон Кыргызской Республики о защите профессиональной деятельности журналиста. Сапаты бираз бузулуп калыптыр. Мына чилекке каршы будан да отравление болушу мүмкүн. Товардын составы көргөзүлүш керек. Маркалооду көрүп атасыңар, туугандар, ручка менен эле. Пахлава. Бул жакта ручка менен эле жазышат экен. Экөөдөн пример алсаңар болот. Белгисиз, состав жок, каяктан келгени вообще түшүнүксүз. Сиз эмнеге буну көрүп туруп ала атасыз поставщиктерден? Чыгарылган күнү белгисиз, сактоо мөөнөтү дагы белгисиз. Өзүңүз эле кыла бересизби же? Жардам берейин. Жардам берейин, а? Бул эт бар экен да, мындай жөнөкөй эле тестанын өзү болсо, мен тибет болсун да. Товарды бузабыз экен да, эми айла жок экен. Мындай эле ачайынчы. Адамга эң аябай мындай кооптуу нерселерди гана алдым да. Мыйзамды ачык айкын бузгандарга биз да кечиресиңер, товарыңарды бузганга туура келет. Балыктарды көрсөңөр болот. Бул жакта эч кандай сактоо нормаларына жооп бербейт бул нерсе. Жакында эле өзүңөр көргөндөй эле балыктар. Бул балыктардын деле сапаты анча эмес. Сапаты бираз бузулуп калыптыр. Мына кибиди да ушундай. Штөгө онсом экен. Ауыз чилекке каршы будан да отравление болушу мүмкүн. Бул деле ушундай экен. Ар бир түрүнөн бирден алабыз. Анан бул кагаздарды товардын үстүнө чаптаганга болбойт, сыртында туруш керек. Адам жей турган продукциялардын үстүнө салганга болбойт. Товардын составы көргөзүлүш керек. Бунун ичинде сакыр болушу мүмкүн, толук түрдө. Борсок жаңы эмес, билинип турат. Кайсыл күнү чыкканы белгисиз. Жөнөкөй эле 60 сом. Домашний выпечканы чыгарып аткан адамдар бираз ушуга маани берип койсоңор жакшы болмок. Маркалооду көрүп атасыңар, туугандар, ручка менен эле. Бунда маркалоо боюнча нарушениялар бар. Бул жакта аябай популярный окшойт ручка. Бул мантыны ручка менен эле жазып коюптур. Эжеке, неге чыгарылган күнү жок маркировка? Бул кайсыл жактан чыгат? Бул эмне өзү? Кымыз. Кымыз. Кайсыл жактан келет? Ким чыгарат? Ким алып келет? Фирма, кайсыл фирма? Айсберг деген бир фирма алып келет да. Айсберг? Пахлава. Бул жакта аябай ручка зарыл окшойт. Ручка менен эле жазышат экен. Буну мыйзам тааныбайт. Бул жакта маркировка эч кайсы биринде жок. Бул маркер же болбосо булар эч кандай далил катары өтпөйт. Мыйзам тааныбайт бул нерсени. Мына көрсөңөр болот. Бул 200% адамды отравление кыла турган продукция деп ойлойм. Сосиска менен бул. Ичинде сактоо нормалары болуш керек, көргөзүлүш керек. Молочный продукция, сүт, молоко домашний деп коюптур. Буну составы качан даярдалган, канчага чейин турса болот, сактоо мөөнөттөрү баардыгы буну иштеп чыгаруучу адамдардын милдети эсептелинет. Бул деле сүт, бул деле сүт. Экөөдөн пример алсаңар болот. Жада калса дата изготовлениясы да жок. Бул жакта жакшы эле бир уборка кылышты. Биз бул нерселерди чогултукча бул жактын жумушчулары полностью уборкада. Бул жакка жазып коюлган сактоо мөөнөтү 25 күн. Кайсыл градустан канча градуска чейин болгону так маалымат көргөзүлгөн. Кайсыл күнү чыкканы белгисиз, жана сактоо нормалары же болбосо сактоо мөөнөтү эч кандай белгисиз. 23 июнда чыккан экен. Состав жок, сактоо нормалары эч кандай көргөзүлбөгөн. Сертификат соответствия барбы жокпу, анда сурап көрөбүз. Качан чыгарылганы белгисиз, келген күнү жок, эч кандай товар нормаларына жооп бербейт. Качан бүтөт белгисиз бул нерселерде. Состав көргөзүлбөгөн. Бул Россиядагы адрес көргөзүлгөн, Кыргызстандагы дилер ким, буга ким жооп берет, бул товар боюнча эч кандай маалымат көргөзүлбөгөн. Чыгарылган күнү, бүтө турган күнү белгисиз. Эртең адамдын ден соолугуна бирдемке болсо, адам кайсыл жакка кайрылышын билбейт.
тазалыгына начар карап коюшуптур, чаңды көрсөңөр болот. Мамлекет көзөмөлгө албаган жерлерди ушул күнгө чейин өзүңөр да көрүп келатасыңар, кандай шарттарда, кандай деңгээлде жасап аткан. Бул адамды бул дүйнөдөн кайчысына да себепчи боло турган продукцияларга кирет. Спецлер белгисиз. Буну эмне экенин түшүнгөн жокмун. Белгисиз товар. Бул без комментария, өзүңөр эле көрсөңөр болот. Жада калса магазиндин өзүнө тиешелүү болгон баасы да коюлбаган буга. Кылдаттык менен пайдалана турган нерселер. Бул качан келген байке? Эрте менен. Маркировка барбы? Кайсыл күнү келгенин тастыктап берсеңиз жакшы болмок. Жок, ар бирин алыш керек товарды. Товарды нормасы бар, мыйзам деп атам го байке. Бул кайсы числода байке? Жок, числосы 24.06. Бүгүн число 29 июнь. Я. 27-сине чейин. Бүгүн 29 число. Бүгүн албагансыз, 28 албагансыз байке. 27-де албагансыз негизи. 27-де жетет эле келет. Вет справкасы барбы? Жок дегенде. Мынолар берет. Я. Вет справка берет да, мына барадан. Ошо абден чыгат. Бул вет врачтын справкасы. Маркировкасы гана эттин. Бойнадан берилет, билесизби? Ошол күнү союлду эт. Ой, союлду деген. Ора эмес деген. Жок, бул вет врач. Бул текшерүүдөн өттү деген сөз. Тияктан сатылганга уруксат. Эт качан союлган? Эт түндө союлган. Түндө союлган? Мындай сатканга болбойт да байке. Элдин ден соолугу ортодо. Өзүңүз деле ушундай эттерди жеп калышыңыз мүмкүн да. Бул эмне эжеке? Бул эмнеге колдонуш керек? Тамак ашка канча колдонуш керек? Состав болуш керек. Бул эмне экенин такташыбыз керек. Буну ким алып келет? Ошону көргөзүш керек. Мен мыйзамда болгон нерсени айтып атам да. Бул эмне үчүн колдонсо болот, эмнеге болбойт? Бул адамдын организмине түп-түздөн эле кире турган нерселер. Товардын сапатын өзүңүз эле көрүп атасыз. Мындай сырттан эле кармасаңыз пакетин билип турасыз. Мындай эзилген баночкаларды сатканга болбойт, билесизби? Анткени бул металл да байке. Эжеке. Бул металл. Бунун ичинде металл бар. Бүктөлгөндө ал металлдын ичи продукцияга аралашып кетиши бар. Аралашып кетсе, эртең бирөөнүн ичине металл кетип атат. Акчасына сатып алып, өзүнө проблема создавать этет да адамчы. Мен эртең ооруп калсам, мен кимге кайрылышымды билишим керек. Мен бул магазинге келгенге мүмкүнчүлүгүм жок. Ошондой болуп калат да. Мен ким бирөөгө мен телефон аркылуу байланышым керек да. Буну ким чыгарат? Домашний экенин билип атам. Ким чыгарат? Отравление болсом кимге кайрылам? Болбойт мындай сатканга эжеке. Бул эмне эжеке? Я. Козу карын. Каяктан билет буну сатып алуучу адам? Белгисиз, состав жок, каяктан келгени вообще түшүнүксүз. Ал халал. Сертификат соответствия барбы? Халал деген? Көрсөк болобу? Ошо жазылган жерин издедим мен да. Жазылыш керек. Товар нормаларына жооп бербейт эжеке. Муну да чыгарабыз. Муну роллодан алабыз. Ролло? Кандай кылып коесуң? Салып коебуз. Качан чыгарылган? Даярдалган күнү. Сактоо мөөнөтү, сактоо нормалары. Биз энесинде бар эле ошону эле карап коюп келдик. Эми буга эметели, жабыштыралык ошо. Кагаз товардын, адам жей турган товардын үстүндө чапталганга болобу, болбойбу? Сиз эмнеге буну көрүп туруп алып атасыз поставщиктерден? Сиз билсеңиз бул нерсени. Буга да сертификат беришеби? Каяктан келген? Ошо жан келдим, ошо форманы коюш керек ошондо эле. Жок, мен бир нерсени сурап атам да сизден. Халал деген штамп бар да бул жакта. Ошого сертификат соответствия береби? Халал деген? Мына нанды да көрдүм. Состав жок. Бунун бети оролуш керек нандай эжеке. Мен бүт наныңарды көрүп келип атам да тияктан. Жанагы мен буну экөө жакшы товарлар. Көп элдерден жалоба бар да бул товар боюнча. Анткени үйүнө алып бара турган болсо, сүт башкача мындай элементарный айтканда коюлуп кеткен же болбосо ичи көгөрүп кеткен, ушундай нормаларда чыгып атат да булчу. Ошондуктан мына товарды кармап туруп эле мындай сырттан эле байкап атам да, бул товар качественный эмес деп айтып атам да. Анткени кааласаңыз башка сүттөрдү көргөзүп беришим мүмкүн. Бул жумурткага пример алгам. Чоң жумуртка да бар тиякта. Бул чыгарылган жери, келген күнү, качанга чейин белгисиз. Бул мына басып атат.
Канча күн сакташ керек? Кандай градуста, туура, кандай нормада сакталыш керек? Сактоо нормалары көргөзүлгөн. Бул белгисиз. Буну сизге берем. Буну бул жака коем. Ким чыгарат эжеке? Бонжур айскрим деген. Бонжур? Ушу бонжур менен ушундай болуп атабы? Белгисиз. Мыйзамдын тили менен айтканда белгисиз. Бунда бул жака алабыз эжеке, болуш керек. Бул свежий грибы да. Бунун ичинде суусу бар, башкасы бар. Эртең бирөө качып болуп кетсе, кантип жооп бересиз? Бир адам зыян тарта турган болсо, эми кылмыш болуп кетет да сизге. Силерге ким уруксат берип атат ручка менен жазганга? Жазып коюшуптур да кыздар өздөрү. Жок, өздөрү башаламандык дейт да аны. Сиз айтып аткан сөздү башаламандык деп коет. Бул эмне деген сөз? Ручка менен жазылган. Айтып атам эжеке. Сиз жаңы ачылган экенсиз да, сиз башынан түздөсөңүз ушу нерсени, аягына чейин ушундай болот. А бул мындай товарлар нормага жооп бербей турган товарлар. Магазиниңизге толуп кеткенден кийин буну исправить этишиңизге мен бир аз көзүм жетпей калат да. Сок белгисиз. Чыгарылган күндө белгисиз. Товар качественный эмес, нормага жооп бербейт. Отравление болуп калыш. Менин оюмда 80% адамдын. Дагы ручкада жазган. Сиз уруксат бергенсизби? Өздөрү жазып келген го, биз Ким өздөрү? Сиз мындай эшигиңизден кирип келаткан нерселерди текшересизби негизи? Кыздардын текшерет албетте. Буларга айтып атабыз, жокчу. Жасап келгиле. Эми бардыгын требовать этип атат деп. Санитарный нормага жооп бербейт. Светлана деген булочка экен. Көрсөңүздөр болот. Ичинде бул кагаз ичинде санитарный нормада уруксат жок. Эжеке грибы. Адамды бат эле уулайт. Болбойт буда. Составы жок. Чыгарылган жери белгисиз. Чыгарылган күнү белгисиз. Срок годность белгисиз. Ошол эле булочка жана керектүүчүгө сатып алуучуга сапаттуу товар бергиле деген. Сапатсыз товар ден соолукка кооптуу. Аны сатканга болбойт деген. Мына бананды көрүп атасыз. Кивини көрүп атасыз. Качан чыккан? Кармасаңыз. Твёрдый. Свежий эмес. Качан чыккан? Белгисиз. Ким чыгарган? Белгисиз. Чыгарылган күнү белгисиз. Сактоо мөөнөтү дагы белгисиз. Буну ким алып келет? Ручка менен экен бул дагы. Же буну да өзүңөр жасайсыңар. Санитарный правила боюнча уруксат жок буга да. Бул жакта негизи дата изготовления болуш керек. Дата изготовления. Срок годность болуш керек. Ага да макул кесилген күнү. Дата раскрытия. Ошо нарезка кылган күнү кайсыл убакытта сааты менен жазылат. Анткени сыр кесилгенден кийин 12 саат. Санпин боюнча 12 саат кармалат. Бул да нарушение. Эжеке. Бунун өзү каша. Ашказанга кирсе дважды каша. Бул теста менен да 2 градустан 6 градуска чейин сакталыш керек. Условия хранения ушундай болуш керек. Тиякта 9 градус деп турат. Мынтип сактаганга болбойт. Вкусу жоголот, сапаты да жок товарды. Салатпы бул эмне өзү? Салат. Же тамакпы? Салат. Чыгарган жери белгисиз. Качан чыгарылганы да белгисиз. Состав жок. Анан чыгарылган күнү жок. Буну сактоо нормасыны кандай сакталышын сиз билбейсиз. Ар бирибиз мындай адисиз болушубуз керек да ал нерсе үчүнчү. Технолог билиши мүмкүн. Чыгарылган күнү белгисиз бунда. Жана кургатылган имбир, бул свежий имбир. Качан кесип койгонсуңар буну? Өзү мындай нормада сактаса болобу? Холодильникте сактайлы, ошол жерде холодильникте сакталган. Мына ичиндеги кирди көрүп атасызбы? Көрсөңүз. Ичиндеги кирди көрүп атасызбы? Лайбы эмне бул? Өзүнүн тамырдын эмелери бар. Жок, тазаланыш керек да эми тамырда бар экен деп эле алып келбей. Кымыз 99% адам отравление болушу. Эми исправить этебиз деп атасыңар да, туурабы? Ошону бир далил катары утилизация кылбайсыңарбы товарыңарды? Биз күбө катары калалы ошого. Кааласаңыз мен жардам берем сизге утилизация кылган. Өзүңүз эле кыла бересизби же? Жардам берем. Жардам берейин, Ооба. Эзеке, буну ачып коебуз. Анткени алганга мүмкүнчүлүк бербеш керек. Эзеке. Көргөнүм айтам да. Бул эт бар экен да, мындай жөнөкөй эле тестанын өзү болсо мен тибет болсун да. Бунун ичинде эт бар экен да. Жазып койгом. Эми силер мыйзамды бузсаңар, биз товарды бузабыз экен да, эми айла жок экен.
эжеке? Жок, биз билип атам аны. Бунун запахы да өзгөрүп баштаптыр эжеке. Кандай өзү? Бул уксус бар окшойт бунун ичинде. Уксус болсо тем более буга срок годности берилиш керек болчу. Тиги полкада бар мына сүттөрүңүз билесиз да? Полкаларды өзү эле кайтарам. Өзүңүз эле алып коесуз? Алып туруп өздөрүнө кайтарайын, андан көрү. Канекет. Кааласаңыз магазиндегилердин бирөөсү телефондо тартып алсын. Эртең ошо келгендерге бизге ушундай кылып төктүрүшүп атат деп тартып алсын. Өз укугун тааныган адамдар келип ушундай кылып атат. Өзүнө кайтарып бересиз аны. Мындай эле ачайынчы эжеке. Адамга эң аябай мындай коптуу нерселерди гана алдым да. Мынаны да кайтарып берсеңиз болот. Анткени бул азыр эле мындай бузулуп кете турган нерсе эмес да, калмакпыз. Мыйзамды ачык айкын бузгандарга биз да кечиресиңер, товарыңарды бузганга туура келет. Мындан сертификаты келген жок. Сертификатын күтүп атам. Мыяти банкаларыңызды да кайтарып бере бересиз. Буну да кайтарып бериңиз, сатканга болбойт негизи. Мына канчадан бери сакталып атат деп ойлойсуз? Кесилгенден кийин 12 саат. Жок, 12 сааттан өттү деп ойлойсузбу, өтпөдүбү? Өттү окшойт. Өткөн болсо, жок, өзү сиз негизи эле өттү деп ойлойсузбу, кесилгенден 12 сааттан? 28 число канча экен? Число 28 деп турат, бирок саатын көрбөдүм. Жок, упаковка кылынган күн экен. Бул кесилген күн. Кесилген күн. Кесилгенби? Кесип туруп анан мону чапташат да. 28 06 21 22 39. 22 39 боло турган болсо 10, анда өтүп кетиптир. Азыр саат 2 болду. Саат 10да кетиш керек экен да. Просроченный. Мынанды да эскертүү кылып бериңиз, эжеке. Мыналарыңызга тийбейби, эжеке? Мына чересчур мындай сапаты да бузулуп кеткен үчүн төгүп салам буну. Эч кандай биз нарушение кылган жокпузбу силер жакка? Мыйзам жагынан бир заявление башка бир боло турган болсо айта бергиле. Нараазычылыктар болсо угабыз. Эжеке маркалоого бир аз маани берип коесуз. Аябай кылдаттык менен. Тем более азыр көп нерсеңизди алган жокпуз. Мындай көргөзүп берейин дегем сизге. Бул жакта адамдын ден соолугуна маанилүү болгон нерселер. Сертификат халал деген. Бул кайсы фирманыкы? Товар. Товардын аты көрбөй атам да. Товардын аталышы көргөзүлбөгөн. Хаят и инсаф деп коюптур. Бул ал халал деп турат. Бул эки башка сертификат эжеке. Биз аракет кылып атабыз деп атам го. Биз аракет кылып атабыз. Мына эми баштадык, уже акырындан кылып атабыз. Буйруса. Элге айтсаң деле бүтөр экен да. Албай койсоң элдер требут этет экен. Элдер келип атат го депчи. Элдин да талабын элетиш керек болуп атат да. Бул жердечи анан кийин биз ага аракет кылып атабыз. Буйруса эжеке, ушундай үмүт кылабыз. Рахмат сизге да. Туура кабыл алганыңыз үчүн. Рахмат.